каада салтты жогору коюп туруп, набышым үрүнө бүткүл адамзаттын тарыхын ошондой сувенирлерди жасап койдум азыр. Катылып турган нерселер буларчы. Тыя таап, анын койдун терисине кат жазыш үчүнчү. Кадимки эле азыркы заманбап тил менен айтканда жалюз. Эми чынында азыр боз үйдүн көп эле жерде карасам боз үйдүн формасы эле калып калып атат да, тилекке каршы чечим бүт евро кылып салып атабыз, тигине мындай кылышып элечи. Только бизнескечи. А мен чисто бизнесте эле мен биринчи орунда эмес менин максатымчы. Биз кыргыздын улуттук каада салтын бир башкача бир үрүгүн алып чыгыш да. Кечинде доставкада иштейм. Анан эми эмне кылабыз? Анан колдон келишинче бир аз акча таап келем, анан четинен жасап келтем ушинтип. Өзүңүздүн каражат. Мындай да, ар башка калкпыз биз. Ар башка өлкөлөргө мисалы келип атпайбы туристтер. Бирок мындай алып көрсөңөр биздин тарыхыбыз бир эле баарыбыздыкы элечи. Бир эле да. Мен ошону өзүбүздүн кыргыздын боз үйгө бүткүл адамзаттын тарыхын байлап жасагам да, монучу. Могу боз үйдү. А тигилерди деле ошондой стилде жасайм. Только өзүбүздүн каада салтты жогору коюп туруп, набышым үрүнө бүткүл адамзаттын тарыхын ошондой сувенирлерди жасап келдим да азыр. Мен базардан мыкт менен эле зым сатып алдым болуш керек могу боз үйгөчү. А бирок мен бир жылдык эмгегим кетти. Эмнеден салынды? Топурактан астынан, табигый материалдардан. Эми ичине кирип көргүлөм азыр. Биякта деген душ бияк. Жуна турган жер эми сөзсүз болуш керек экен. Мен баягы замандын талабына жараша. Эшик мына жыгачтан обычный эле. Карабайсыздар, мындай туткаларды деле аз колдонушпайбы, мына эмелери деле кулпу илгичтери бүт жөнөкөй да колдон келишинчечи. Жок, эми бул камышты жасаганым, мисалы буну кийсем деле өзүбүздүн деле утепление кылып жасап коймокмун. Бирок мен жана баягы сөзүн башында айтып кетпедимби, биз ар башка калк болгонубуз менен биздин тарыхыбыз бирдей эле башка мамлекеттер менен делечи. Мисалы азыркы күндө ушу камыштан шалаштарда жасаган Индия, Бангладеш мамлекеттеринин адамдары бар да. Мен ошолордун жашоосунда мына чагылдыра кетейин деп анан ушу камышты ала кеткем. Анткени бул жылуу болот экен, бир температураны кармап берет экен. Боз үйдүн формасын кармадык. Түндүк мына карабайсыңарбы? Түндүк мына ууктар мындай кадимкидей эле. Анан жээги шуп алган да. Кышкы вариантта жасалган ошо. Кышы жайында да бул аябай муздак болот да, жайында ысып кетет го күн аябай. Ошол маалда мунун ичи бир температурада туруп берет. Негизи бул боз үйдү мен мындай көрсөтмөгө, анан шернелерге, анан өзүбүздүн баягы каада салтты мындай бийик тутуу максатында салынган да. Анан бияка деле көп жаткызбай элем деп ачыкчы. Аларга деген баягы уктоочу бөлмөлөрүн, жана душтарын бүт расстап бериш керек да. Жөнөкөй жасалган бул боз үй түшүнгөн кишиге. Анан өтө баалуу, мен үчүн өтө баалуу да. Келген коноктор үчүн деле өтө баалуу. Анткени бияктан түшүнүп кетишет. Орустар айтат, останови бег жизни деп. Анан ушул жака келип, мына шашлык жеп отурушат бияктанчы. Анан түшүнөт жашоонун биз кандай, биз баягы кыргыздар негизи табиятта өскөн калкпыз да. Биз өзүбүздүн орусча айтканда направлениябызды жоготпошубуз керек да. Биз Европаны туурап, тиги мамлекетти туурап, муну туурап жок. Биз өзүбүздүн каада салтыбыз менен жашашыбыз керек да. Ушуну деген мына тиги энемдин мезгилинен эле баягы сандыкта салынып турганда катылып турган нерселер буларчы. Мына көрүп атасың да илгерки. Сейине катып жүргөн нерселердин баардыгын алып чыгып, апам берген нерселерди дагы ошо тиги катып, кыз бала катат да, алып чыкканга аракет кылдым. Мына ушул курактарды дагы мына мынакей. Баардыгын дагы четинен ошо тиги ойлонуп атам дегендейчи. Аз баягы комфорт жашоодо жашап атабыз, бирок биздин ушул комфорт жашоого чейин биздин ата-бабаларыбыз эле эмне деген кыйын күндөрдөн өткөн. Мына элементарный ручка, азыр айфондорго жазып атабыз, мына монтип жазып жүрүшкөн, сыя таап, анын койдун терисине кат жазыш үчүнчү. Ошондой кыйынчылыктан өтүп келип анан азыр могу жакшы жашоого жашап атабыз. Анан ошонун баары баягы унутта элдин эсинен чыгып кетпесин деген максатта ушунун баарын жасап келатабыз да. Буудай мына обычный эле көрдүңөр. Буудай бул токчулуктун символу эмеспи? Заманыбыз тынч болсун деп. Бул арча. Бул арчада көп жапжашыл бойдон турат экен. Өз эмесин жоготпойчу. Көп жыл жашаган өсүмдүк экен да. Анан арчаны койгом. Бул эми жана чийдилине башы, эми бул дагы өзүнүн эмесин жоготпойт экен. Канча жыл өтсө да ушундай турат экен да. Эми баягы стабилдүүлүктүн символу болсун деп анан ушуларды койгом.
кадимки эле азыркы заманбап тил менен айтканда жалюз. Эми жалюз менен терезени жабыш керек да, мунун максатычы. Эч айырмасы жок. Мына минтип жаап коебуз да биз. Мындай кылып туруп жипти чечип эле мындай жаап коебуз, көрдүңөрбү? Чийден токулган. Только Wi-Fi менен теплый пол кылып койдук эми, баягы заман ушундай экен деп эмне кылабыз эми. Жуунбасак болбойт экен, душ болбосо болбойт экен. Теплый пол болбосо ичи муздак болот экен. Анан элдер дагы өткөндө бир видео чыгып комментарий жазып атышат. Сен 19-кылым деп коюп эле теплый пол кылып алыпсың деп. Анан үшөө турмак белек эми. Туурабы? Меш коюп койдум, теплый пол коюп койдум, Wi-Fi, телевизор. Мындай айкалыштырдык да.